Ассалаумалейкум достор, мен университет командасынан Садык. Мен ошол Урал компаниясы жөнүндө айтып берейин. Башыман өткөн окуяны айтып берейин. Биз калыбек экөөбүз Россиядан Кыргызстанга учуп атканда, регистрацияга бүтүшүнө 10 мүнөт калганда атайын жабып койгон. Бизден кийин кеч калып бир орус кызы келип, ал жөн эле өтүп кеткен, бирок именно биз калыбек экөөбүздү калтырып койгон. 3000ден сураган, биз берген эмеспиз. Ошону деп биз 2 ай Россияда карантинде калып кеткенбиз. Мен буну айтайын деген эмес элем, бирок азыркы убакта көпчүлүк биздин кыргыз жарандары ошол Урал компаниясынан көп жабыркалап атат да, жабыркап атат. Ошон үчүн мен бул компаниянын жабылышын каалайт элем. Колдобойбуз достор. Бойкот кылабыз. Бул компаниядан билет албагыла, жабылып кетсин. Мен дагы ошол Урал компаниядан эч кимге сунуштабайм, урматтуу бир туугандар. Себеби 2-3 миң арзан болушу мүмкүн, бирок Россия территориясын өткөндөн кийин берип учканда по-любому алып коет акча. Колуна кармап алган, кичинекей сумка кармап алсаң дагы эле аралаша берет. Вообще тамак бербейт. Кыскасы болбойт. Андай компания бизден жабылып кетишин каалайт элем. Урматтуу кыргыз бийлиги, биз качанга чейин эле бирөөгө зар болуп жүрөбүз негизи. Мен мисалы өзүм мигрант эмесмин. Кечээ мен Орусиянын Питер шаарына бардым дагы, ошол жерде кыргыз диаспорасы көргөн чоң иш-чарага катышып келатып, мен буга чейин Урал авиалиниясында жабыркаганмын, мында 2 жолу жабыркаганмын. Биринчисинде 2 килограммдык мага берген конфетине 3,5 рубль алган өткөрүүдө. Экинчисинде рюкзак өткөрүп болгон. Үчүнчүсүндө мен мунусуна багажга бүт барын берип койдум. Ошо багажы араң алышты. Хотя менде 20 килограммдык уруксат бар болчу, алар 14 килограммсы дагы жок деп атып араң алышты. Өттүк, дютифриден өтүп, уже самолетко учар жерине келгенде, жана тралга келгенде ошол жерден булар башташат. Ютубка кирсеңер да турат, толтура ушул Урал өздөрүн да орустардын кыйнагандарынча. Ошол жерден келгенде биринчи бир баткенди кежеккен, колунда 6 айлык баласы бар, 2 рюкзагы бар. Мен ошону көтөрүшүп коеюн деп, бир рюкзагын алып жей бирөөгө берип койгон экен. Мен бирөөсүн көтөрүшүп өттүм араң. Өткөргөндөн кийин экинчи рюкзагын өткөрүп койду. Анткени ал бир көрүп турду, берип атканынчы 3,5 рубль бересиң деп туруп калды. 3,5 рубль бересиң деп мен айттым, ошо акчасы ошонун ичинде экен, өтүп алганбыз уже. Жанына милицияны ойлоп аткан, анысы мени нарака дейт, эми баягы бөтөн жердесин унча албайт экенсиң. Мен айттым, мен мигрант эмесмин, деп кыйнады. Акыры ошо биздин жигиттер турган азаматтар ошо сыртта турушун акча берип киргизди. Анан эле менин жанымда Асат медианын жетекчиси Азатты бир кичинекей ноутбугуна 3,5 рубль алды. Анан кичинекей рюкзагына 7 рубль алды. Анан биздин досубуз эми акыры турат деген Кулназаров. Ошо акырында турса, кезек келгенге чейин сиз что, опоздали? Как опоздал? Я здесь стоял, нет, опоздали или калыңыз деп койгон, бүт эчтеке кыла албайт экенсиң да. Акыры 5 рубль алды өттү. Биз самолетко чыксак, биз кош койчук да. 150 адам болсо, ошонун ичинен мен санап чыктым. Ошонун ичинен 15ке жетпегени Кыргызстандын жараны экен. Анын ичинен 10 кыргыз, бир 5-6 өзбек бар экен, биздин жалбат өзбектер экен, бир 2 оштук өзбек бар экен. Бүттү. Калганы бүт Андижан, Наманган, Фергана, Өзбекстандын жарандары экен. Эми мен мейли аларга арзан экен, бирок ошол түшүнбөдүм, бул кандай, бизге эмне пайдасы бар? Мисалы мен Урал через Ош учурат, өзбектер жарандары акчаны алып көп төлөп атат да, биз албай эле коелу. Ошону биз жака учурбай эле коелу. Деп анан мен кече представительный звонок кылдым. Кыргызстанда атын айтпай эле коеюн, представитель молодец бала экен. Жетекчисине звонок кылсам айтты, аманеке дейт. Кечирип коюңуз, бизге жиңиз келбесин. Булар да бизге ушундай план коет дейт. Уралдыкы Россиядан туруп. Эмнеге деген план десем, бул жанагындай план. План акча бериш керек экен. Ага биз албайбыз десек, Ошко келип, биздин ушундай жарандардан 180 рубль иштеген экен бир күндө. Мына мигранттар безилдеп калыптыр. Безилдеп эле калган. Эчтеке кыла албайт. Сүйлөсө эле стоп давай дейт экен, бүт жаап салат. Качан ушинтип жүрөбүз. Билбейм, чара колдош керек бул нерсеге. Урал авиалинияга вообще бойкот жарыяш керек. Вообще керек болсо Ошко учурбаш керек. Ассалам алейкум достор, мен кечээ күнү Санкт-Петербург шаарынан Кыргызстанга Урал компаниясынан билет алып учуп келатканмын. Регистрацияга келгенде колумда ноутбугум бар эле. Ошол ноутбукка ручной вклад алып өткөнгө болбойт деп туруп, ноутбукка 3,5 миң сом, 3,5 миң рубль төлөйсүң деп, жөн эле 3,5 миң рубль төлөтүп алды менен. Башка компанияларда мисалы ноутбукту ручной вклад алып өткөнгө болот да. Итак багажга салганга болбойт ноутбукту. Анан кайсыл жака алып өтөсүң, туурабы? Негизинен эле ошол Урал компаниясы эң начар компания экен, тейлөөсү да начар, мамилеси да начар, же тамак бербейт, же нормальный тейлебейт, анан акча сурайт.
Мен артында бирөө турат эле, регистрация негизи бүтө элек болчу. Мен акырындагы эң артымда турган кишиден дагы жок жерден эле сен кечигип келдиң деп туруп регистрация бүтүшүнө дагы 10 мүнөт бар болчу. Анан ал кишиден дагы 3,5 миң рубль алып койду жөндөн жөн эле. Ошондуктан урматтуу достор, урматтуу мекендештер, ушул Урал компаниясына бойкот жарыялайбыз достор. Эч кимиңиздер билет албаңыздар ушул компаниядан. Уралда учкан киши катары сиздерге сунуштап айтылам. Себеп дегенде башыбыздан өткөн эле окуя. Жана айтып атышпайбы? Регистрацияда ручной клад, ал жөнүнө өткө бериш керек да. Башка авиакомпанияда жөнүнө өткө берет. Уралга келгенде эле проблема болот да. Бир темири бар, ошонун ичине салыш керек, чыгарыш керек, анан ноутбукту алып өтпө. Урматтуу өзгөчө мына жалпы Россияда эмгектенип жүргөн мекендештер, бир туугандар, 1-2 миң кымбат болсо болсун. Башка компанияны алыңыздар. Уралда мына айтып атышат, тамак да бербейт. Туура, тамак бербейт. Мисалы кыргыздардын авиатрафиги бар, аш тамагы менен. Орустардын башка компаниясы бар, сонун тамагы менен. Уралда даже сууну да сурап ичесиң да. Ошол Урал бойкот.